Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Биз анда эмесе геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүнкү сабакты баштаардын алдында мен силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүү менен баштайм. Анда эмесе экранга көңүл бургулачы. Мынакей экранда силер бир нече сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Урматтуу окуучулар, ушул сүрөттөрдү карап туруп, эмне деген ой келди болду экен? Биз бүгүнкү темабыз кайсы геометриялык фигурага байланыштуу болду экен деген ойду ойлонуп көргүлөчү. Эгер силер баамдаган болсоңор, анда ушул 4 сүрөттүн баардыгында тең тик бурчтук формасындагы телевизорду көрүп турасыңар. Мынакей 4 сүрөттө да телевизор туруп атат. Бул телевизор силердин жашооңордо күндө колдонулуп жүргөн буюмдардын бирөө. Бирок ошол телевизорду эмне үчүн мен бүгүн силерге көрсөтүп жатты экен? Демек биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы ушунун формасына байланышкан болуп эсептелет. Башкача айтканда биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы тик бурчтуктун аянты. Кана урматтуу окуучулар, дептериңерге бүгүнкү сабактын темасын жазып алууңарды суранаар элем. Тик бурчтуктун аянты. Ооба балдар. Демек телевизор тик бурчтук формасында болуп атат. А тик бурчтук деген фигура тууралуу силер буга чейин эле тааныш болгонсуңар. Анда эмесе ушул биз бүгүнкү сабакта тик бурчтуктун аянты тууралуу сүйлөшө турган болсок, мен ошол тууралуу бир маселени берүү менен баштайынчы. Анда экранга кайрадан көңүл буралы. Мынакей биринчи тапшырманы көрүп турасыңар. Ушул коробкадагы тиешелүү маалыматты пайдаланып, телевизордун диагоналын тапкыла деген тапшырма турат. Силер экранда телевизордун коробкасын көрүп турасыңар. Силер эгер ушул коробканы карап туруп, кайсы тиешелүү маалыматты ала алат элеңер? Ооба балдар, телевизордун бурчунда 32 деген жазууну көрүп турасыңар. Бул эмнени түшүндүрөт? Албетте, бул жазуу, бул телевизордун диагоналы 32 дюйм. Демек, 1 дюйм эмнеге барабар экендигин мен экранга жаздым. Карагылачы, 1 дюйм 2,54 сантиметрге барабар. Муну дептериңерге жазып алсаңар болот. Анда ушул 32 дегенди көрүп туруп, силер бул телевизордун диагоналын сантиметрге айландырып алсаңар болот. Башкача айтканда, бул коробканын ичиндеги телевизордун диагоналы 81,28 сантиметр экен. Урматтуу окуучулар, мен бул тапшырманы силерге жөн эле берген жерим жок. Силер жанагы жогорудагы 4 сүрөттө көрбөдүңөрбү? Телевизорду биз бөлмөнүн ар кайсы жерине тагышыбыз мүмкүн. А телевизорду тагыш үчүн ошол берилген эмеректин ичине батабы, ошол биз тагуучу аянтчага батабы. Демек, ошону билиш үчүн ал канча диагоналдагы телевизор, ал телевизордун узуну канча, туурасы канча деген маалыматтарды билүүгө тийишсиңер. Антпесеңер силер ал маалыматты билбесеңер, силер бөлүп койгон аянтчага телевизорго батпай калышы мүмкүн. Же болбосо чоң аянтчага кичинекей телевизор тагылса дагы көрүксүз болуп калышы да мүмкүн да. Ошондуктан жашоо турмушуңарда тик бурчтук формасындагы телевизорлорду тагууга келгенде дагы анын аянтын билүүгө тийишсиңер. Ал эми мен дагы ушул телевизор тууралуу маалыматты силерге чыгарайынчы. Мынакей телевизорду көрүп турасыңар. Телевизордун диагоналын чийдим. Мына силер көрүп турган телевизордун диагоналы болжол менен 81 сантиметрге жакын экен. Ошого ориентир алып, анан силер аны жайгаштырсаңар болмок. Андан башка дагы телевизордун документинде мына мондай жазуулар бар. Ал жазууларда размеры деп турат, өлчөмдөрү, ширина, высота, демек туурасы, узуну дегендерди көрүп турасыңар. Мына ушуларды көрүп туруп, анан силердин ошол телевизоруңар силер бөлүп койгон эмеректин ичине батабы, силер тага турган аянтчага батабы деген суроолорго жооп таап, анан аны илмексиңер. Көрдүңөрбү, урматтуу окуучулар? Демек, биздин геометриядагы окуп аткан, үйрөнүп аткан ар бир темабыз силердин жашооңордо сөзсүз пайдасы тээрине ишенгиле. Ошондуктан ар бир теманы көңүл коюп, үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Эми анда эмесе, биздин бүгүнкү темабыз тик бурчтуктун аянтына арналгандыктан мен алга силерге тик бурчтук тууралуу бир аз кайталап өтөйүн. Мынакей экранда силер тик бурчтукту көрүп турасыңар. Тик бурчтуктун чокуларын мен латындын баш тамгалары менен белгиледим. А, Б, К, Е
төрт бурчтугу. Төрт бурчтуктун ичинен тик бурчтук. Кандай төрт бурчтукту же кандай параллелограммды биз тик бурчтук дейбиз? Мен аныктамасын эсиңерге салып өтөйүнчү. Бардык бурчтары тик болгон параллелограмм тик бурчтук деп аталат. Кайталайм. Силер бул геометрия курсунда төрт бурчтуктар тууралуу маалымат менен таанышкансыңар жылдын башында. Эсиңерде барбы? Төрт бурчтуктардын ичине силер параллелограмм, трапеция деген төрт бурчтуктар менен таанышкансыңар. Параллелограммдын айрым учуру катары ромб жана тик бурчтук менен таанышкансыңар. Тик бурчтуктун ичинен айрым учур катары квадратты да караганбыз. Анда эмесе тик бурчтуктун аныктамасын дагы бир жолу эсиңерге салайын. Бардык бурчтары тик болгон параллелограмм тик бурчтук деп аталат. Ал эми тик бурчтуктун мына бурчтары тик экендигин мен чиймеде көрсөтүп койдум. Эми балдар, ушул тик бурчтуктун аянтын табыш үчүн мен эки формула берейин. Биринчи формуласы тик бурчтуктун аянтын табыш үчүн анын жактары мен латындын кичине А жана Б деген тамгалар менен белгилеп алайынчы. Анда тик бурчтуктун аянтынын формуласын жазсам, аянтты мен өткөн сабакта силерге эскерткем. Латындын S тамгасы менен белгилейбиз. S барабар А көбөйтүү Б болуп жазылат. Мына мен тик бурчтуктун аянтынын формуласын жаздым. Урматтуу окуучулар, силер тик бурчтуктун аянтынын бул формуласы менен баштапкы класстардан бери эле таанышсыңар. Башкача айтканда, тик бурчтук формасына ээ болгон фигуралардын аянтын табыш үчүн анын узунун туурасына көбөйтүү керек деген эрежени силер билчүсүңөр. Мен ошону формуланын жардамы менен жазып койдум. Эми мен силерге мектеп курсунда өтүлбөгөн, окуу китебиңерде жок, дагы бир кошумча формуланы үйрөтөйүн. Аны силер дептериңерге жазып алгыла. Бул формула дагы силерге пайдалуу болуп калышы мүмкүн. Кана эмесе, анда экинчи формуланы айталы. Мынакей тик бурчтукту мен дагы бир чийип алайын. Тик бурчтуктун эмнесин жүргүздүм балдар? Ооба, силер баамдап тургандай, тик бурчтуктун карама каршы чокуларын туташтыруучу кесиндини чийдим. Тик бурчтуктун карама каршы чокуларын туташтыруучу кесиндини биз диагонал деп айтабыз. Бир эле тик бурчтукка эки диагонал жүргүзсөк болот. Мен аны латындын кичине Д деген тамгасы менен белгилеп койдум. Мынакей, мен тик бурчтуктун эки диагоналын жүргүздүм. Ошол диагоналдардын арасындагы бурчту мен бета тамгасы менен, грек алфавитиндеги бета тамгасы менен белгиледим. Эми мен жазган формуланы силер дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Тик бурчтуктун экинчи бир формуласы S барабар 2/1 D квадрат синус бета. Урматтуу окуучулар, мен силерге экранда көрсөтүп жаткан экинчи формуланы кошумча формула катары дептериңерге жазып алгыла. Айрым учурда ушул формуланын жардамы менен чыгаруу дагы силерге ыңгайлуу болушу мүмкүн. Жазып алдыкпы? Демек, тик бурчтуктун аянтын табуунун экинчи формуласы S барабар 2/1 D квадрат синус бета. D деген диагоналдары тик бурчтуктун касиети боюнча эсиңерде барбы? Тик бурчтуктун диагоналдары барабар. Демек, ошондуктан мен D квадрат деп эле жазып алдым. Эми балдар, мен силерге бир тик бурчтуктун аянтын тапканды көрсөтөйүн. Ал үчүн мен өткөн сабакта силерге Пиктин формуласынын жардамы менен көп бурчтуктун аянтын табуунун бир мисалын көрсөттүм эле. Ал жерде бүтүн чокулуу көп бурчтуктун аянтын табууга арналган. Анда эмесе экранга көңүл буралычы. Мынакей силерде 4 бурчтук туруп атат. Бул 4 бурчтуктун аянтын табыш үчүн бүтүн чокулуу чекиттерди табам. Алгач мен ичиндеги бүтүн чокулуу чекиттерди табайын. Ичиндеги бүтүн чокулуу чекиттерди санай турган болсом, мынакей силерде И деп жазып алайын, 18ге барабар болду. Эми ушул фигуранын чегинде жаткан бүтүн чокулуу чекиттерди табалы. Карап көргүлөчү сүрөткө. Бүтүн чокулуу болуш үчүн квадраттын чокусуна туура келиш керек эле. Мына 1, 2, экөө эле экен. Демек, Ч деп туруп 2 деп жазайын. Өткөндөгү мен берген формуланы пайдаланып жаза турган болсак, S барабар I плюс Ч бөлүнгөн 2 минус 1ге барабар. Бул формуланы дагы бир жолу атап өтөйүн. Бул немес математиги Пиктин формуласы. Бул көп бурчтуктун аянтын табууда колдонулат. Бүтүн чокулуу чекиттери бар көп бурчтуктун аянтын тапканда. Анда эмес аянт таба турган болсом, аянт S барабар 18 плюс 2 бөлүү 2 минус 1 барабар 18ге. Эми урматтуу окуучулар, ушул эле фигураны мен жылдыруу менен кана
ушул клеткаларга туура келтирейин. Мынакей көргүлөчү. Эми силер клетканын жардамы менен санап аянтын тапкыла. Ооба. Мынакей бул 3 клеткадан, бул жагы 6 клеткадан туруп атат. Демек, bir жагы 6, bir жагы 3 клетка болгондуктан, силер билген эле формуланы пайдалансам, S барабар AB. Анда S барабар 6 көбөйтүү 3 болуп, 18ге барабар болду. Урматтуу окуучулар, экрандагы бир эле фигураны мен ар түрдүү абалда жайгаштырдым. Сол жагындагы сүрөттө турган фигуранын аянтын табуу силер үчүн өтө эле жеңил. Анткени клеткаларды, чакмактарды санап туруп эле көбөйтүп койдук. А эгер оң жагындагыдай болуп жайланышып калса, ал формуланы пайдаланууда клеткалардын узундуктарын ченей албагандыктан пиктин формуласы менен пайдалануу ыңгайлуу болот. Байкадыңарбы? Демек, бардык учурда эле ал ушул ар бир жагы клетканын санына туура келе бербегендиктен пиктин формуласында үйрөнүп коюу силер үчүн ашыктык кылбайт. Урматтуу окуучулар, эми мен бүгүнкү сабакта тик бурчтуктун аянты тууралуу айтып аткандыктан, тик бурчтуктун айрым учуру болгон квадрат тууралуу дагы айтып өтөйүн. Демек, квадрат бул кандай тик бурчтук? Ооба, силерге белгилүү болгондой, квадрат бул бардык жактары барабар болгон тик бурчтук. Кайрадан аныктамасын айтып кайталап өтөйүн. Бардык жактары барабар болгон тик бурчтук квадрат деп аталат. Мен анданы чиймесин чийип көрөйүн. Мына экранда силер квадратты көрдүңөр. Квадраттын чокуларын белгилейин. Е, П, С, А. Демек, бул квадраттын жактары барабар болгондуктан мен латындын кичине А деген тамгалары менен белгилейинчи. Анда бул формуладагы силерге буга чейин эле белгилүү болчу балдар. Демек, квадраттын аянтын табыш үчүн S барабар А квадрат. Башкача айтканда, мунун жактары барабар болгондуктан Аны Ага көбөйтүүнү А квадрат деп эле жазып коебуз. Эми, урматтуу окуучулар, квадраттын аянтынын мындан башка дагы бир формуласын мен силерге кошумча бергим келип жатат. Бүгүнкү сабакта мен силерге тик бурчтуктун аянтынын дагы, квадраттын аянтынын дагы бирден кошумча формулаларын берип жатамын. Бул силерге билимиңерди тереңдеткенге, айрым учурда эсептөөдө ыңгайлуу болгонго жардам берет деп ишенемин. Анда эмесе, мына экинчи квадраттын аянтынын формуласын көрсөткөн атам. Ал үчүн квадраттын диагоналын жүргүздүм. Квадраттын жогоруда айтып өткөндөй эле диагоналдары экөө, эки диагоналы бири-бири менен барабар. Бул диагоналдары барабар болгондуктан S барабар 2ден 1 D квадрат деп эле жазып алабыз. Урматтуу окуучулар, жогорудагы тик бурчтуктун аянтынын формуласында 2ден 1 D квадрат синус бета болчу. А бул жерде синус бета каяка кетти? Ооба балдар. Синус бета каяка кетти деп ойлосоңор, квадраттын диагоналдары тик бурч боюнча кесилишет деген эрежени билесиңер. Кайталайм. Квадраттын диагоналдары тик бурч боюнча кесилишет. А тик бурч боюнча кесилишет деген сөз, демек диагоналдардын арасындагы бурч 90 градус дегенди билдирет. А диагоналдардын арасында 90 градус болсо, синус 90 градуста 1ге барабар. Ошондуктан биздин формулада синус альфа 1ге барабар болгондуктан ал жазылбай эле S барабар 2ден 1 D квадрат түрүндө жазылып калды. Урматтуу окуучулар, ушул S барабар 2ден 1 D квадрат деген формуланы силер жалпы республикалык тестирлөөгө катышып аткан учурда дагы айрым тапшырмаларды аткарууда колдонгондо ыңгайлуу болот. Ошондуктан бул формуланы дагы дептериңерге жазып алууңарды суранаар элем. Анда эмесе мен силерге бүгүнкү сабакта тик бурчтуктун аянтын табуунун 2 формуласын, квадраттын аянтын табуунун 2 формуласын көрсөттүм. Эми ушуларга арнап бир тапшырма аткарып көрөлүк. Экранга көңүл бурабыз. Жактары 180 дециметр жана 11 метр болгон тик бурчтук формасындагы жер аянтчасынын аянтын тапкыла деген тапшырма экен. Урматтуу окуучулар, ушул жерден аянтка байланышкан маселени чыгарууда эң биринчи силер көңүл бура турган нерсе эмне болду экен? Баамдадыңарбы? Мынакей, мен чыгаруу деп жазып алайын. Биринчи жактары дейт. А дегенди 180 дециметр деп жазып алайын. Б дегенди 11 метр деп алайын. Ушул жерде бирөө дециметр, бирөө метр менен берилди балдар. Демек бизде суроо туулат.
Эгерде жактарынын узундуктары ар түрдүү чембирдиги менен берилип калса, анда анын аянтын табаардан мурда алгачаларды бирдей чембирдикке айландырып жазып алууңар керек. Анда эмесе келгиле, силерде буга чейин белгилүү болгондой, демек 1 метр 10 дециметрге барабар экендигин эске алып, 180 дециметрдин ордуна 18 метр деп жазып алайын. Мынакей, эми жактары экөө тең метр менен туюнтулуп калды. Bir жагы 18 метр, bir жагы 11 метр. Эми ушул тик бурчтуктун аянтын табыш үчүн 18-ди 11-ге көбөйтүү керек. Урматтуу окуучулар, геометрия предметин окуп үйрөнүп жатканда дагы мен силерге тез эсептөөнүн сырларынан дагы бир жолу үйрөтүп өтөйүнчү. Ал үчүн каалаган санды 11-ге көбөйтүүнүн оңой жолун үйрөтөйүн деп турамын. Анда эмесе экранга жакшылап көңүл бурабыз. Келгиле тез эсептейли деген бөлүктөн мен ушул геометрия предметин окутуп жатып дагы силерге бир кошумча эрежени үйрөтүп өтөйүн. 214 деген мисал үчүн бир санды 11-ге көбөйтүш үчүн эмне кылышыңар керек? Акыркы цифранын өзүн жазасыңар. Андан кийин кошуна турган 1 менен 4-тү кошуп туруп жазып коесуңар. Андан 2 менен 1-ди кошуп туруп жазасыңар. Анан биринчи цифранын өзүн жазасыңар. Көрдүңөрбү, урматтуу окуучулар? Демек, каалаган санды 11-ге көбөйтүүдө ушул эрежени пайдалансаңар болот. Анда эмесе мен азыркы тапшырмада дагы 18-ди 11-ге көбөйтөйүн. Ал үчүн акыркы цифранын өзүн жазам. Кошуна турган 2 цифраны кошуп туруп жазам. 1-ге 8-ди кошсом 9, биринчи цифранын өзүн жазам. Ушуну менен силерге каалаган санды 11-ге көбөйтүүнү ооз эки аткарып койсоңор болот. Көрдүңөрбү, балдар? Эми демек бул тапшырманын жообун жазаарда мен кашаанын ичине метр квадрат деп жазып койдум. Эмне үчүн мен кашаак алып жаздым? Ооба, биз эсептөөлөрдү жүргүзүп атканда бирдиктерди жазбагандыктан аягындагы жыйынтыкка эгерде бирдигин жаза турган болсок, кашаак алып жазып коюу жетиштүү. Анда жообун жазып коелу. Берилген жер аянтчасынын аянты 198 метр квадратка барабар экен. Урматтуу окуучулар, демек мен бул тапшырмада тик бурчтуктун аянтын чыгарганга аракет кылдым. Эми кийинки тапшырманы аткарып көрөлү. Карагылачы, экинчи тапшырманын шартына көңүл буралы. Диагоналы 35 метр болгон квадрат формасындагы аянтчага жагы 1 метр болгон атайын резина килемчелерди төшөө үчүн аянтын тапкыла деген тапшырма берилип атат. Ал үчүн мынакей балдар аянтчасын көрсөтүп турам. Балдар аянтчасынын аянтын табыш үчүн чыгаруу. Демек, диагоналы 35 метр болгон квадрат формасында болуп атат. Демек, диагоналы берилсе, анда мен квадраттын аянтын табуунун экинчи формуласын колдоноюн. S барабар 2-ден 1 d квадрат. Мынакей, мен эсептөөнү ооз эки эле жазып койдум. 35-тин квадраты 1225-ке барабар экен. Силер муну өз алдыңарча текшерип көргөнгө аракет кылгыла. 1225-ти 2-ден 1-ге көбөйтсөм, башкача айтканда аны 2-ге бөлөм деген сөз. 612,5 метр квадратка барабар экен. Жообун жаза турган болсок, 612,5 метр квадрат болду. Эми кийинки тапшырмага өтөлүк. Бул тапшырма, балдар, бизде тестке даярдануу учурунда да силерге жардамга келет. Ошондой эле окуу китебиңерде да бар экен. Тапшырманын шартына жакшылап көңүл бургулачы. Квадраттын жагын 3 эсе чоңойтсок, анын аянты канча эсе чоңоет? Чыгаруу. Мынакей 1 квадраттын чиймесин чийдим. Квадраттын жагын мен А тамгасы менен белгилеп койдум. Демек, анда квадраттын аянты S барабар А квадрат болот. Ушунун квадраттын жагын 3 эсе чоңойто турган болсок, анда жагы 3А деп жазылат. Анда мунун аянтын тапсак, 3А'нын квадраты 9А квадратка барабар. Урматтуу окуучулар, А квадрат деп турса, алдында коэффициенти 1 деп эсептейсиңер. Ушундайбы? Анда биринчи квадраттын аянты S барабар А квадрат болсо, экинчинин аянты 9А квадрат болсо, анда 1-ге караганда экинчи квадраттын аянты 9 эсе чоң экендигин көрүп турасыңар. Анда жообун жазганда квадраттын жагын 3 эсе чоңойтсок, аянты 9 эсе чоңое турганын көрдүңөр. Урматтуу окуучулар, силердин окуу китебиңерде дагы квадраттын аянтын бир нече эсе чоңойтуу, бир нече эсе кичирейтүү, же жагын чоңойтуу, бир нече эсе кичирейтүү сыяктуу тапшырмалар берилген.
Азыр мен көрсөткөн тапшырманын чыгарылышын пайдаланып, калган тапшырмаларды өз алдыңарча дагы аткарып көрүүңөрдү суранар элем. Эми мен силерге бүгүнкү темадагы бир нече дагы сүрөттөрдү көрсөтүп көрөйүн. Биздин темага байланыштуу. Мына экранда силер эки сүрөттү көрүп турасыңар. Бирөөндө эгин талаасын, бирөөндө алма бактар тигилген аянтчаны көрүп турасыңар. Демек бизде бир теше жер деген айтылат. Кыргыздын улуттук чембирдиктеринде бир теше жер. Демек силер муну дептериңерге жазып, эсиңерге сактагыла. Урматтуу окуучулар, биздин Кыргыздын улуттук чембирдиктерин дагы, адабий тилде колдонулган чембирдиктерди дагы билип жүрүү силер үчүн пайдалуу. Бир теше жерге эгин айдаптыр, же бир теше жерге алма багын айдаптыр десе, силер болжол менен 1,9 гектар жер экен деп билишиңер керек. Экинчиси бир танап жерге эгин айдаптыр дейт. Бир танап деген жер бир болжол менен 1820 метр квадратка барабар. Ушул маалыматтарды жазып алсаңар, андан башка дагы Кыргыздын улуттук чембирдиктеринде, аянт бирдиктеринде бармак басым, алакандай, үй ордундай деген бирдиктер колдонулат. Ушулардын бардыгы Кыргыздын улуттук чембирдиктеринин, аянт бирдиктеринин мисалдары катары карадым. Мен буларды силердин жалпы дүйнө таанымыңарды, улуттук баалуулуктарды колдонууга жөндөмдүүлүгүңөрдү өстүрүү максатында көрсөттүм. Демек эстеп калганга аракет кылгыла. Ал эмес башка адабият сабагында дагы чыгармаларды окуп жатканда ушул сыяктуу бирдиктерге эстешсе, демек силерди аны айландырып билишиңер керек. Бир теше жер, бир танап жер дегендер кандай экендигин эске алууңар зарыл. Эми балдар, мен сабакты жыйынтыктайын деп турамын. Ал үчүн жыйынтыктоо алдында алгачкы мен силерге берген теориялык материалдарды бир сыйра кайталап өтөйүн. Бүгүн биз тик бурчтук деген геометриялык жалпак фигуранын аянтын табуунун эки формуласын өттүк. Жактарын мен А, Б деп белгилей турган болсом, S барабар А, Б'га барабар. Ж кошумча, эгерде тик бурчтуктун диагоналдары берилсе, жана диагоналдардын арасындагы бурч белгилүү болсо, анда экинчи формуланы колдонсоңор болот. S барабар 2/1 D квадрат синус бета. Ошондой эле бүгүн биз тик бурчтуктун айрым учуру болгон квадрат фигурасынын аянтын табууну өттүк. Квадраттын дагы эки формуласын бердим. Квадраттын жактарын А деп ала турган болсом, S барабар А квадрат деген формула бар экендигин айтып өттүм. Жана мектеп курсунда көп колдонулбаган, бирок силер үчүн ыңгайлуу боло турган экинчи бир формуласы мынакей. Квадраттын дагы диагоналдары барабар, жаналар тик бурч боюнча кесилишет деген эрежени билесиңер да. Ошол эреженин негизинде S барабар 2/1 D квадрат деген формуланы колдонобуз. Урматтуу окуучулар, мен экранда силерге тик бурчтук менен квадраттын аянттарын табуунун формулаларын көрсөтүп өттүм. Силер бул формулаларды дептериңерге жазып алып, окуу китебиндеги тапшырмаларды аткарууда колдонсоңор болот. Эми ушул тик бурчтук формасындагы айрым үй буюмдарын көрсөтүп өтөйүнчү. Мынакей, силер биздин улуттук үйүбүз боз үйдү көрүп турасыңар. Боз үйдүн ичинде бир нече буюмдар турат. Төшөк турат, жерге салынып турган шырдак көрүнүп турат, жаздыкчалар турат, эшиги турат. Мына ушулардын бардыгы тик бурчтук формасында экен. Демек ушуларды жасаш үчүн албетте тик бурчтуктун аянтын билгенге туура келген. Эми азыркы заманбап жасалган үйдү көрүп турасыңар. Бул жерде дагы жерде салынып турган килемчеде дагы терезелеринде силер көрүп турган телевизор, мына ушуларда дагы тик бурчтуктун формасынын элесин берип туратат. Демек мындан эмне деп айтсак болот? Ооба балдар, биз окуп үйрөнүп жаткан геометрия предметиндеги тик бурчтуктун аянты деген формула биздин жашообузда, буга чейинки кыргыз элинин жашоосунда дагы, азыркы заманбап жашообузда дагы колдонулаарын. Демек ушул нерселерди жерге салыш үчүн, же дубалга тагыш үчүн анын аянтын билиш керек экендигин, аны жасаш үчүн канча материал керек экенин билиш үчүн, же дубалдарды, туш кагаздарды тагыш үчүн алар канча метр квадратты ээлерин билиш үчүн дагы биз бүгүнкү өткөн тик бурчтуктун жана квадраттын аянттарынын формулаларын билүү силерге жардамга келерин көрдүңөр. Демек ар бир сабакта өтүлүп жаткан материалдарды эске сактап жана аны жашооңордо колдонгонго аракет кылгыла. Эми сабагымдын аягында, урматтуу окуучулар, мен силерге 3 сүрөттү көрсөтөйүн. Жакшылап баамдагылачы.
Үчөөндө биринчисинде кандай адамдын элесин көрүп турасыңар? Боштуктан зеригип отурган адамды көрүп турасыңар. Экинчисинде эки жүздүү, үч жүздүү же болбосо бир бузукулук мүнөздөгү адамды көрүп турасыңар. Үчүнчүсү жардамга муктаж болуп атат. Бирөө экинчисинен жардам сурап атат. Демек бул биздин жашообузда көп кездешкен нерселер. Ушул 3 сүрөт аркылуу мен сабагымдын аягында силерге тарбиялык мааниси бар бир накыл кепти айткым келип турат. Жакшылап баамдап алгыла. Эмгек балдар бизди 3 улуу жамандыктардан бошотот. Биринчиси зеригүүдөн, экинчиси бузукулуктан жана муктаждыктан. Көрдүңөр, урматтуу окуучулар, демек биз эмгектенүү менен, эмгектенүү силерде азыр акыл эмгеги, билим алуу. Демек эмгектенүү менен силер ушундай 3 жамандыктан арылса деп ойлоймун. Мен силерге ишенемин. Бүгүнкү берген маалыматтарды пайдаланып, өз алдыңарча эмгектенип, ушул зерикпестен, бузукулукка барбастан, муктаждыкка ээ болбостон ар дайым бактылуу жашоого аракет кылган эмгекчил адамдар болоруңарга ишенемин. Анда эмесе мен кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.